Супер ТВ телеканалы ар дайым көрөрмандарын кубантып келет. Бул ирет биздин телеканалда сынак жүрүп, анда телевизор ойнотулган. Шарт боюнча көрүүчүлөр телеканалда күн сайын белгисиз убакыттарда экранга телевизор утуп ал деген жазуу менен чыккан коддорду чогултуп, Супер ТВнын телеграм каналына жиберүү керек эле. Анда күнүнө бирден код жарыяланып, жалпысынан 3 цифрдан турган кодду алгачкы болуп телеграм каналга жиберген адам жеңүүчү аталмак. Бүгүн дал ошол телевизорду утуп алган Азамат Абдиев аттуу жеңүүчүбүз өз белегин алуу үчүн биздин кеңсеге келди. Дал ошол сынактын жеңүүчүсү азыр биздин алдыбызга келип турган учуру бул биздин белегибизди тапшыруу үчүн Шаиста Шатманова бул жакка чакырылат. Келиңиз. Көтөрүшөйүн. Эфирге келип алдым, кошулуп алдым. Азамат, куттуктайм сизди. Бул эми мындай жөн телевизор эмес болчу. Бул мындай бир өзгөчө мааниси бар телевизор. Өзүңөр билесиңер, маалыматы бар адам дүйнөнү башкарат деп коет, жашоодо. Ошондуктан биз ушундай ниет кылдык. Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү маалыматтуу болсун дедик, дүйнөнү башкарсын дедик. Жок дегенде жашоону башкарыш керек. Ошо дайыма Супер ТВны көргүлө. Баардык кабар, маалыматтардан кабардар болгула. Ишиңизге ийгилик. Компаниянын атынан сизге белек, убада кылынган белек мына ушул көрүүчүлөр. Мына урматтуу көрүүчүбүз, жалпы оюнга катышуучулар бул сынакты жалпыңыздар көрүп турганда ишенип да ишенбей турган болсоңуздар, азыркы учурда жалпыбыз көрүп белектин ээси менен жакшылап таанышалы. Ассаламу алейкум, белегиңиз кут болсун. Ассаламу алейкум, рахмат, чоң рахмат. Өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, кайдан келдиңиз? Өзүм биякта эле Бишкекте турабыз. Өзүбүз Бишкекте эле турабыз, Новопокровкада, биякта жакын жерде. Жерибиз чүйдөн болот, чоң кеминден болобуз. Акыркы ирет ошол үйдө эле болчубуз, баарыбыз үйдө болуп, анан телевизор Супер ТВны көрүп жаткан болчубуз. Анан атабыз айтып калды, ошол бегущий строкада Супер ТВдан белек ойнотулуп атыптыр, телевизор утуп ал деген. Анан кирип катталып койбойсуңбу дегенден кирип катталганбыз. Негизи мен өзүм ишенген эмесмин, азыр өзүм алып атып ишенип жатам да. Сиз ар дайым бул Супер ТВнын туруктуу көрүүчүсүзбү? Буга чейин мындай көрүп койчубуз, арасынан телевизорлорду которуп атканда көрүп койчубуз да. Анан азыр атабыз айтып эметкенден кийин, жана конкурс ойнотулат дегенден кийин көбүрөөк көрүп калдык го дейм. Мындан кийин көрбөй көрүңүз. Тамаша. Сизге чалганда сиз утуп алдыңыз, сиз жеңүүчү аталдыңыз дегенде сизде кандай сезимдер болду? Мен негизи мындай конкурстарга катышканды ишенч эмесмин да, анткени бир да жолу утуп көргөн эмесмин. Жанагы ар кайсы гифтер дагы болот го, жанагы интернет желерилеринде. Анан ошол гифтерде дагы катышсам дагы эчтеке учуш эмесмин, анан ишенч эмесмин. Бул ирет катышып көрөйүн деп, атамдын көңүлүн калтырбайын деп эле катышкам. Анан катышып эле ошентип акырында утуп калдык. Анан бияка чакырып азыр өз көзүм менен көрүп атканда ишенип калдым да, мындай ишенип өзүмө мындай сүйүнүч пайда болуп, мындай сүйүнүп турам да. Биздин Супер ТВ каналынын туруктуу көрөрманы катары айтсаңыз, биздин каналда сизге эмне жагат? Эмнени көбүрөөк көрөсүз? Супер ТВ каналы буга чейин телеканалдардын арасында жок болчу. Анан атабыз көрүп ошол жаңы канал кошулуп калыптыр дегенден келип карасак, Супер ТВ канал деп чыгып, жакшы жана корейский кинолорду, серияларды берип, андан сырткары клиптерди коюп, жаңылыктар менен өзгөчөлөнүп, интервьюлар да кызыктуу болду. Андан сырткары өзүм Кореяга барып келгендиктен, корейский жанагы жүздөрдү көрүп дегенде бир өзүмдүн баягы тагы Кореяда жүргөнүмдү элестетип, жакшы көрдүм ошо Супер ТВни. Азамат, сиз эмне сунуш айтасыз? Кандай сунуш киргизесиз? Же болбосо бир аз сын пикириңиз барбы биздин телеканал боюнча? Азыр жаңыдан чыгып аткандан кийин сын пикирлер жокко деп ойлойм, баары эле жакшы эле болуп атат. Азаматсыз. Эми сиз кантсе дагы бул телевизорду атаңыздын сунушу менен утуп калбадыңызбы? Эми мына бул биздин берүүбүздү атаңыз көрүп атат болуш керек. Атаңызга дагы мындай рахмат айтып, өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтсаңыз болот. Ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, атабыздын азыр 14 февралда День Святого Валентина деп коет. Ошол күнү төрөлүп калыптыр, туулуп. Туулган күнү менен куттуктайын дегем. Аты Абдиев Мурат болот. Паама болсо ошол эң биринчи эле ден соолук каалайм. Жаныңызда жүрүп, бөөдө кырсыктан тышкары болуп эле жаныңызда жаркырап жүрө берсин.
ошо паам түрткү болду, ошо менен утуп атабыз телевизорду. Кубанычтуу болуп атабыз. Кайбыз мына урматтуу Супер ТВнын көрүүчүлөрү бир гана Супер ТВны сиздер көрүп жакшы маалымат эле ала бербестен ошол менен бирге чогуу ушундай оюндарга катышып өз белегиңиздин ээси болуңуз. Бизден эч кайда алыстабай, дайыма бирге болуңуз.